Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Теңир Тоо таңы таңкы түз берүүсүн көрүп жатасыздар. Биз жогоруда ушу өспүрүмдөр менен иштөө боюнча мейманыбыз келип кызыктуу маек куруп кетти. Ал эми дагы бир мейманыбыз бар. Ал ким деп турсаңыздар, балдарды өнүктүрүү методикалык китептердин автору Тинатын Жунушбаева. Эжекебиз ошондой эле номер 1 шаарыбыздагы Ататүрк балдар бакчасынын жетекчиси. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кутман таңыңыз менен таңда кандай тосуп алдыңыз, кандай келип алдыңыз, маанайыңыз кандай? Абдан сонун, аябай жакшы. Тинатын эже, ушу алгач эле суроо, ушу сиздин китептериңиз боюнча болмокчу. Мында мазмунунда кандай камтылган, нускамасы кандай? Бул китептер менен эмнелерди тааныша алабыз? Кичинекей өспүрүмдөр, ошол учурда тарбиячылар. Бизде бул негизи эле бир 30 жылдан бери бизде азыр өзгөрүүлөр катуу кирип жатпайбы? Быйылкы жылга карата 12 жылдыктагы биздин программа кабыл алынып атат. Буга чейин бала бакчада бир дагы методикалык китепче же болбосо бир тарбиячыларга бир жардамчы катары колдонмолор аябай өтө аз санда болгон. Ошол себептүү биз ошо усулчубуз экөөбүз ушу китептерчени кандай форматта кылсак, эмне кылсак деп буга чейин биз 2000 жылдан бери ушул китепти иштеп келаттык. Анан бул китепти биз ойноп тартамын жана ойноп санаймын деп 2023-төн баштап ушул колдонууга киргиздик да. Бул китепченин максаты ошо тарбиячыларга жеңилдик жана балдардын, мисалы үчүн мындай го, бала бакчада бизде азыр мамлекет тарабынан ушу билим берүүгө өтө катуу басым жасалып жатат. Бирок тем не менее ошого жараша карата азыр деле бала бакчаларга бизге азыр Агартуу министрлигинен ошо китептерди биздин бала бакчага колдонулуучу жана хрестоматияларды азыркы учурда чыгарып, кыргыз тилдүү, орус тилдүү бала бакчалар үчүн кыргыз тил сабагы боюнча ушундай китепчелер чыгып жатат учурда. Бирок азырынча толук камсыз боло элекпиз. Анан ушул китепчени биз ойноп санаймын жана ойноп тартаймын деп бул математика сабагынан жана сүрөт сабагына ылайыктап чыгарганбыз муну. Муну Улуу Тоолор басмаканасынан чыгарып келгенбиз. Бул жерге биз эмнеге басым жасадык? Жогорку тайпалар үчүн, жогорку тайпадагы балдар мектепке барыш керек болот, даярданыш керек болот. Алар жанагы нулевой класска барганда бул каяктан чыгып калды? Нулевой класска барганда же 1-класска барганда сөз түрдө мугалим мынтип айтат да, бизге пропись керек, балдарды жаздырганга дептерлерин базардан сатып келгиле дейт да. Ата-эне милдеттүү түрдө баласына 1-пропись, 2-пропись деп жазмаларын, математикаларын баласынын өнүгүүсүнө, билим алуусуна шарт түзүү максатында ушуну сатып беришет. Бала бакчага биз ошол жогорку тайпа үчүн ата-эне бул китепчени алып бериши керек. Бул мектепке даярдык кадимкидей. Биз бала бакчада буга чейин балалык программасы менен иштеп келгенбиз. Ошол балалык программасына дал келтирип, анан биз муну ушул 1-эле күндөн баштап, мисалы үчүн 1-аптада бала бакчада мындай да, бир жума бою мисалы үчүн фигура боюнча таанышышат. Фигураларды математикадан, сүрөт сабагынан, же болбосо илеп чаптоодон, орус тил сабагынан дагы ошо фигура жөнүндө бир жума бою кенен кесири маалымат берилет да. Анан мисалы үчүн 1-сентябрда эле ошо фигуралар боюнча келет дагы, бала ушул китептер менен иштеп башташат. Бул жерде негизи бул улуу Гиппократ медицинанын атасы деп аталат. Ошол Гиппократ адамдардын темпераменти боюнча өзүнүн аныктамасын калтырып кеткен да. Адам баласы төрөлгөндө эле кулк мүнөзү менен төрөлөт. Жанагы сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик деп ошол темпераментке жараша, баланын кулк мүнөзүнө жараша дагы бул жерге биз акылмандын аты жөнү деп атап койгонбуз. Акылмандын аты жөнү бул бир балага гана тийиштүү. Ошол баланын аты жөнү жазылат дагы. Анан бул жерде ушул бала жөнүндө, адам баласы жөнүндөгү темпераменттин, кулк мүнөзү жөнүндө бүт толук жазылган да. Бул жерде QR код, ушу азыр санариптешүү деп биз бала бакча болобу, мектеп болобу, баардык эле тармакта санариптешүү өтө күч алып жаткан убагыда.
Анан ушул QR код аркылуу, бул QR код ата-энелерге жиберет, ошол аркылуу анкета аркылуу баланын темпераменти аныкталат. Бала бакчада тарбиячылар да баланын кулк мүнөзүн абдан жакшы билет. Андан сырткары ата-эне дагы өзүнүн баласы жөнүндөгү кулк мүнөздү жакшы билет. Ошол себептүү бул анкета аркылуу баланын темпераменти аныкталат дагы. Ошого жараша, мисалы үчүн, сангвиник бул өтө кыймылдуу бала. Жумушка же болбосо бир тапшырмага бат өтүп кете алат. Холерик дагы өтө активный бала болот. Анан алар бул кагаз түрүндө иштегенде алар бат эле бүтүп коюшат. Аларга кагаз түрүндө тынч отуруп иштегенде жакпайт. Ошол себептүү бул жердеги QR коддо тарбиячылар үчүн кээде мындай да 30 бала менен отурабы, 20 бала менен отурабы, бул сангвиник менен холерик бат эле ары бери жазайт дагы туруп ойноп башташат. Ошол учурда тарбиячы бушайман болот. Бул балага мен кандай тапшырма бере алам? Же болбосо бул балдар меланхолик менен флегматикке тоскоолдук жаратпаш үчүн ал балдарды тынчтандырыш керек болот да. Меланхолик менен флегматик бул тынч отуруп иштеген балдар. Буларга бирөө тийишпеш керек. Алар жай иштешет, жай кабыл алышат. Алар ушуну акырындык менен өтө тыккан, могу тегерекченин четинен чыгарбай боешуп, аябай өтө тыккан болушат да. Аларга тоскоолдук жаратпаш үчүн тарбиячы дагы, мисалы үчүн кээ учурда мындай болот да, баягы адамдык факторлор бар. Тарбиячынын башы ооруп калышы мүмкүн, үй бүлөлүк жагдайында бир нерсе болуп калышы мүмкүн, сабакка болгон бир даярданбай келген учуру болуп калышы ыктымал да. Бирок ошол учурда сангвиник балага, холерик балага бул жерден өзүнүн телефону менен эле ача калат QR кодду. Ачканда бул жерде кыймылдуу оюндар, даяр оюндар бар. Ошол балага ушул фигурага ылайыктуу болгон даяр оюнду ачат дагы, жанагы тез бүткөн балага экинчи тапшырмасын автоматтык түрдө бере алат. Бул учурда бул китептер тарбиячыга дагы жеңилдик, балдарга дагы өтө жакшы. Биз быйылкы жылы Ататүрк балдар бакчасы биз 2022-жылы ачылганбыз. Ачылганыбызга биз 3 эле жыл болду. Ошол 3 жылдан бери бүтүрүүчүлөрүбүзгө ушуну менен иштеп келе жатабыз. Анан ошол боюнча биз кайра мектепке кеткен балдар боюнча быйыл анализ алдык. Ошол балдардын кол жазмасы кандай болуп атат, сабакка болгон кызыгуусу кандай болуп атат, ошол балдардын кабыл алуусу жана ошолордун креативдүүлүгү боюнча анализ алып, ата-энелердин байланыштары бизде данныйлары бар да. Ошо ата-энелердин сүйлөшүп, ошо балдардын өсүп өнүгүү деңгээли мектепте кандай болуп жатат, окуусу кандай болуп жатат деген анализибизде өтө жакшы жыйынтыктарды алдык. Көбүнчө көрсөткүчүбүз кол жазмасы боюнча аябай жогорку чыкты. Биз ошонун баарын ушунун негизинде деп ойлойбуз. Анткени бала бакчада биз жанагы раздатка деп коет да, такатма куралдар, дидактикалык материалдар деп коет. Ошолор менен иш алып барабыз көбүнчө. Бул жерде баардыгы даяр болгондуктан тарбиячы кыйналбастан ачат дагы. Бул жерде дидактикалык материалдар бүт баардыгы бар. Бул жерден ортосунда кайра кесип алып эле ушул жердеги чаптап, ушул жерге кайра креативдүү жана фигуралар боюнча дагы өздөрүнүн иштерин аткара беришет. Мына бул жерде кайчынын сүрөтү турат. Ар бир тапшырмага ылайыктуу өзүнүн тапшырмалары бар. Кесип ушул боюнча иштерин жүргүзө беришет. Демек бул окуу курал ошо кичинекей негизинен баягы ойчулдар сиз айтып өткөндөй айтылат эмеспи, адам индивид болуп туруп, личность болуп калыптанат. Демек бул личность болуп калыптануусуна өбөлгөсүн түзөт экен. Ооба. Ал эми ушул канча нускада чыккан шаарыбыздын баардык бакчаларына жетиштүү, жеткирилдүү же бир гана сиздер деле колдонуп атабы? Бул негизи биз аябай жакшы ой менен чыгарганбыз. Муну ошо Гарано тараптан колдоого алынып, анан биз басмаканага берип чыгарганбыз да. 2000 нускада басылып чыккан. Анан бул басмаканадан дагы жакшы акча менен чыгат экен, оңой акча менен. Биз муну каржылоо тарабынан өзүбүз демөөрчүлүк болуп каржылап чыгарганбыз. Ушуну биз бала бакчаларга, баардык бала бакчаларга сунуштаганбыз. Учурунда 1 жыл, 2 жыл ошо алып колдонушту. Колдонуп көргөн тарбиячылар аябай сонун экен, жеңилдик болот экен деп алып, кайра кийинки тарбиячыларга сунуштап алып жатышат да. Бирок быйылкы жылдан баштап бул биздин программа өзгөрүп жатат да азыр. Балалык программасы эмес, биз 12 жылдык болгондуктан биз уже STEM ыкмасы менен, бул жерде STEM дагы камтылган. STEM менен алып барып жатабыз, бирок учурда азыр ал биздин программа даяр болуп келе элек. Бизге ошол агартуу министрлиги даярдап беребиз деп атышат.
Ага чейин биз азыркы бул август кеңешмесинде азырынча балалык программа менен иштеп баштадык. Анан эми дагы бизге кандай тапшырма келсе, ошол боюнча иш алып барабыз. Бирок бул өтө жайылып, өтө багыл жайылып кеткен жок. 24-жылы август кеңешмесинде Бишкектик республикалык конференцияда көтөрүлүп чыгылган бул китеп. Бирок бул өтө жайылып Кыргызстан боюнча же болбосо Нарын шаарына жайылып кеткен эмес. Демек бул жазуу тартуу китептери. Бирөөсү 1 жылдык эле. Бир окуу жолуна эле жарайт, э? Ооба. Бул атайы ошол балдардын мониторинг жүргүзүүгө да жарайт да. Бул бир балага тийиштүү болуп атат да. Анан бир бала муну жылдын аягына чейин, 1 жылга чейин жетет. Ошол 1 жылга чейин окуп бүткөндө бул кайра ата-энеге балдарыңыздын аткарган иштери деп ата-энеге берилет. Анткени ата-эне алып берип атат да, ата-энеге берилет. Бул боюнча бизде бала бакчада ошо билим берүүнүн агартуу министрлигинин биздин мектепке чейинки билим берүүнүн стандарты бар. Ал стандартта балдарга кадимкидей мониторинг жүргүзүлөт. Кварталына 3 жолу кварталга болот дагы, ошол бала кайчыны кармай алат, карандашты түз кармап чий алат, тегеректи чий алат, адамдар менен саламдашканды билет деген сыяктуу көндүмдөрдү, жумшак жана катуу көндүмдөрү боюнча мониторинг жүргүзүлөт. Ошол мониторингке да бунун жардамы өтө чоң болот да. Чоң рахмат. Абдан жакшы маек болду, жакшы маалыматтар айтылды. Анда бизге берилген убакыт дагы аяктап калган экен. Ушу жалпы ата-энелерге, жалпы агартуучуларга не дейт элеңиз? Сизге эркин микрофон. Жалпы агартуучуларга жана билим берүү тармагына, ошондой эле мектепке чейинки билим берүү тармагында иштеп жаткан кесиптештериме быйылкы жылга жакшы ийгиликтерди, 12 жылдык программа менен ошол жакшы бир жыйынтыктарды берүүгө, ошол негизи билим берүү бала бакчадан башталгандыктан, ушу бала бакчада өтө көп майда адамдын көзүнө көрүнбөгөн, адамга бир мындай оор болуп сезилбеген жумуштарыбыз өтө көп. Ошондуктан баардыгына ушул жыйынтыктуу кичинекей биздин наристелерибизге келечегине кам көрүүчү, ушу келечегине таасир берүүчү билимдерди каалаймын. Жана өзүмдүн кесиптештериме ден соолук, ушул билимди берип турууга чоң чыгармачылык ийгиликтерди кааламакчымын. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде мейманда шаарыбыздагы номер 1 Ататүрк балдар бакчасынын жетекчиси жана балдарды өнүктүрүү боюнча методикалык китептердин автору Тинатин Жунушбаева болду. Анда биз көрсөтүүбүздү алдыңызда улантабыз. Негизинен баягы бүгүнкү темабыз ушу балдарга арналган, балдар биздин келечек аттуу теманы алып сүйлөшүп жатабыз. Негизинен акыркы мезгилдерде ушу балдардын тилинин туура эмес чыгышы боюнча көп көйгөйлөр көтөрүлүп, бул боюнча ата-энелердин баягы түйшөлткөн маселе болуп келет. Анда келиңиздер, алдыда ушу балдардын тилинин туура так чыгышы боюнча адистин кеңеши айтылмакчы.